Бул окуя тарыхтагы эң масштабдуу куткаруу операциясы болгон. 2010-жыл Чилидеги Сан-Хосе шахтасы. Ал жерде тоо тектери урап, кырсыктын натыйжасында 33 шахтер болжол менен 700 метр тереңдикте камалып калат. Алар ошол жер астында камалып, рекорддук убакыт 69 күн. Башкача айтканда, 2 айдан ашык убакыт болушкан. Таң калыштуусу 33 адамдын бири да каза болгон эмес. Чилинин түндүгүндөгү Атакама чөлү жер жүзүндөгү эң кургак жана катаал жерлердин бири болуп эсептелет. Бул жактагы Капиопо деген шахтерлор шаарында миңдеген тургундар шахталардан жез, алтын казып иштешет. Ошол шаардан алыс эмес жерде эски Сан-Хосе шахтасы жайгашкан. Бул спираль түрүндөгү шахта ушунчалык чоң болгондуктан көп шахтерлор ичине түшөрдүн алдын сыйынып алышчу. Анын узундугу 8 чакырымга жеткен. 100 жыл бою үзгүлтүксүз иштегендиктен шахта туруксуз жана кооптуу болуп калган. Муну буга чейин ошол жерде болгон бир катар кырсыктар да тастыктаган. Сан-Хосе шахтасы жыл сайын 20 миллион долларлык продукция өндүрчү. Ал жерде бир нече 100 адам иштечү. Мамлекеттик инспекторлордун жетишсиздигинен улам шахтерлордун коопсуздугуна акча аз коротулчу. Текшерүү келсе анда санда айып пул төлөп коюу менен утулуп келишкен. 2003 жылдан 2010 жылга чейин бул жерде 3 адам каза болгон. Бирок андан чоң кырсык болгон эмес эле. Ошол күнү Луис Урсуанын бригадасы шахтага 12 сааттык кезекке түшкөн. Жигиттер муну кадимки эле жумуш күнү болот деп ойлошкон. Алар ошол күнү 700 метр тереңдикте алтын казып иштеп жатышкан. Эч кандай көйгөй жок болчу. Шахтерлор түшкү тамакка жер үстүнө алып чыга турган жүк ташуучу унаалардын жанында чогулуп турушкан. Алар күтүп турган маалда күтүлбөгөн жерден тарсылдагандай үн угулат. Алгач бир жолу, анан дагы бир жолу. Ошол жерден баары башталат. Таштар кулай баштайт, тоо урай баштайт. Дубалдар кыймылдап, ичинен сыныктар атылып баштайт. Жумушчулар шахта урай баштаганын дароо түшүнүшөт. Адамдардын үстүн чаң каптап, эч нерсе көрүнбөй калат. Майда таштар денелерге урулуп, териге майда ийнелер сайылгандай оорутат. Күчтүү таш көчкү башталып, шыптар урап, шахтерлордун чыгуу жолдорун тосуп калат. Жаракадан чыккан үн кулакты тундурат. Көп шахтерлор эми бүттү окшойт деп ойлошот. Мына эми сыртка чыгабыз деп жатканда, алардын алдында эбегейсиз чоң аска монолит кулап түшөт. Айрым эсептөөлөр боюнча анын салмагы 700 000 тоннадан ашкан. Чаң шахтанын сырткы чыга беришине чейин жеткен. Баары тынчыгандан кийин камалып калган 33 шахтер эсине келип, эмне болгонун түшүнүүгө аракет кылышат. Алар дубалдардын боюн бойлоп кармалап көрүшөт. Ошондо жол толугу менен бөгөлүп, туннелден чыкчу жолдор жабылып калганын түшүнүшөт. Шахтерлор дубалдан ажырап түшкөн 150 метр бийиктиктеги зор тоо бөлүгүн көрүшөт. Ал шахтерлор турган жерден жогору жактагы бир нече түшүү деңгээлдерин басып калган эле. Ошентип шахтанын баардык кирип чыгуу жолдору жабылып калат. Шахтерлор андан дагы тереңирээктеги авариялык баш калкалоочу жайга түшүүнү чечишет. Ал жер 700 метр тереңдикте жайгашкан эле. Бул баш калкалоочу жай 20 метр узундуктагы контейнер сыяктуу болгон. Ичинде жууркан, дары-дармек жана өзгөчө кырдаалуу үчүн чакан азык-түлүк запасы бар болчу. Баш калкалоочу жай 30 адамга ылайыкталган, бирок камалып калгандар 33 адам эле. Ал эми жер үстүндөгүлөр болсо шахтерлор тирүүбү же өлүүбү эч нерсе билишкен эмес. Кечинде шахтанын жанына алардын жакындары чогулуп, эмне болгонун билүүгө аракет кылышат. Таң атканча ал жерде эл толуп кетет. Куткаруучулар шахтерлор кайсы тереңдикте камалып калганын билишкен эмес. Балким аларды дароо эле басып калгандыр деген да коркунуч бар болчу. Куткаруучулар шахтанын ичине киргенде унаа менен болгону 240 метрге чейин гана бара алышкан. Андан ары жөө жүрүшөт. Көп өтпөй алар жолду тосуп калган ошол чоң аскага жетишет. Ошол жерде алар кичинекей желдетүүчү шахтаны табышат. Бул шахтанын аягына чейин жетчү. Баары кубанып, куткаруучулар дароо ошол шахта аркылуу түшүүгө даярдана башташат. Бирок куткаруу операциясы баштала электе экинчи уроо болуп кетет. Мындан желдетүүчү шахта да талкаланып калат. Экинчи уроодон кийин куткаруучулар шахтерлорду сактап калуу мүмкүн эмес деп ойлошот. Себеби тоо дагы деле кыймылдап жаткан. Бир шахтер мындай деген: "Мен 25 жыл шахтер болуп иштедим. 5 уроону көрдүм. Билесиңерби, алардын ичинен канчасын куткардык? Эч кимди." 2 күндөн кийин куткаруу операциясынын жетекчиси туугандарга
жана басма сөзгө шахтадан тирүү адамдарды табуу мүмкүнчүлүгү жок экенин айтышы керек эле. Бирок анын ордуна үмүт бере баштайт. Жердин тереңинде шахтерлор тирүү болушу мүмкүн деген теория бар эле. Бирок жаңы уроо коркунучу да сакталып турган. Ал эми төмөндө жер астында камакта калган шахтерлор абдан оор психологиялык абалда болчу. Алардын көбү качандыр бир күнү сыртка чыгабыз деп ишенбей калышкан. Себеби алар өздөрү турган тереңдиктин канчалык коркунучтуу экенин жакшы түшүнүшкөн. Бул жолду жумушчулар 100 жыл бою казып түзгөн. Ошондуктан алар шахтанын ээлери аларды алып чыгуу үчүн $10 миллион сарпташы керек эле. Мындай марттыкка шахта башчысы барат деп эч ким ишенчү эмес. Көпчүлүгү бизди 1-2 күн издешет да анан шахтаны жаап, үстүбүздөн мүрзө ташын коюп коюшат деп ойлошкон. Бирок алардын бактысына шахтерлордун жакындары бул кырсыкка бүт дүйнөлүк маалымат каражаттарынын көңүлүн бура алышты. Бул окуяны миллиарддан ашык адам көрүп уккан. Ошондон кийин бул куткаруу операциясы Чили мамлекетинин биринчи даражадагы милдетине айланды. Куткаруучулар эгер шахтерлор тирүү болсо, алар эң төмөнкү баш калкалоочу жайда болушу мүмкүн деп ойлошот. Бирок 700 метр тереңдикке кантип тез жетүүнү билбей турушкан. Өкмөт шашылыш түрдө бургалоочу компаниялардан жардам сурайт. Өлкөдөгү эң ылдам бурголоо жабдыктары алынып келинип, тоонун этегине жайгаштырылат. Бурголоо болжолдуу адам болушу мүмкүн деген аймак тарапка жүргүзүлөт. Бирок 700 метр тереңдикке так түшүү дээрлик мүмкүн эмес болгон. Бул чөп арасынан ийне издегендей иш болчу. Ошол эле учурда шахтерлордун тамак аш запасы да азайып бараткан. Алар күнүнө пластик стакандан 1 кашык тунец, 1 стакан шире жана 1 печене жешчү. Таза суу да калбай калган. Шахтерлор аргасыздан айласыз чарага барышат. Алар балыр толгон кир сууну ичүүгө мажбур болушат. Бул ичүүгө эмес, бурголоо үчүн колдонулуучу техникалык суу болчу. Баарынын нерви чыдабай баштайт. 3 күн өтөт, бирок эч кандай кабар жок. Жигиттер бүттү окшойт деп ойлоно башташат. Бирок анан күтүлбөгөн жерден алар алыстан бурголоочу жабдыктын үнүн угушат. Алар демек бизди жок дегенде чыгарууга аракет кылып жатышыптыр деп үмүттөнүшөт. Бир нече күн бою бурголоо багытынан четтеп жүрөт. 19 августта уроодон 14 күн өткөндөн кийин бурголоочу жабдыктардын бири шахтерлор турган баш калкалоочу жайдан болгону 1 метр алыстан өтүп кетет. Шахтерлор катуу үндү угуп, куткаруучулар жакындап калды деп ойлошот. Бирок андан кийин үн алыстай баштайт. Бурголоо баш калкалоочу жайдын дубалына тийбей өтүп кетет. Анан кайра үмүтсүздүк, кыжырдануу, нервтенүү башталат. 2 жуманын ичинде шахтерлорго жетүү үчүн 12 жолу аракет жасалган. Алардын үй бүлөлөрү үмүтүн үзө башташкан. Ал эми шахтерлордун өздөрүндө да тамак аш түгөнүп, алар ачка калышкан. Изоляция учурунда ар бири орто эсеп менен 8 килограммга жакын арыктаган. Куткарууга убакыт азайып бараткан. Бирок 17 күнү шахтерлор жогору жактан чыккан үндү угушат. Баары башын көтөрүп, шыпты карашат. Жигиттер үн токтобосун деп тиленип турушат. Үн үстүдөн вертолет учуп бара жаткандай угулат. Акыры бурголоо баш калкалоочу жайга кирип келет. Шахтерлор кубанычтан секирип, бири-бирин кучактап, бурду да кучакташат. Айрымдары ыйлап да жиберет. Шахтерлор жер үстүндөгүлөргө бурдун жеткенин билгизүү үчүн бурду катуу тыкылдата башташат. Үн жогору жактагы куткаруучуларга жетиши керек болчу. Мындан тышкары, алар бурдун уч жагын боек менен боеп, ага катта байлап коюшат. Куткаруучулар тобу бур кандайдыр бир бош мейкиндикке жеткенин түшүнүшөт. Бирок алар туура жеткенин билбей турушкан. Бурду кайра көтөрүшкөндө алар боекту жана ошол катты көрүшөт. Катта мындай деп жазылган эле: Биз жакшыбыз, баш калкалоочу жайдабыз. Биз 33 адамбыз. Кийин бул катты өлкөнүн президенти басма сөзгө өзү окуп берген. Бул операциянын символуна айланып калат. Бул чыныгы керемет болчу. Буга чейин эч ким 33 шахтердин баары тирүү калганына ишенген эмес. Эмоциялар чектен ашкан. Чилинин бүт өкмөтү ошол жерде болчу. Адамдар кубанычтан ыйлашкан. Бул жаңылык бүт дүйнөгө тараган. Дүйнө бул окуяга көз салып турган. Куткаруучулар дароо шахтерлор менен байланыш түзүү үчүн камерасы бар зымды телефон линиясын түшүрүшөт. Көп өтпөй бардык шахтерлор өз жакындары менен сүйлөшөт. Күн сайын тар түтүк аркылуу аларга тамак аш, суу жана дары-дармектер түшүрүлдү. Ошондой эле ар бирине айподдор, журналдар жана башка көңүл ачуучу нерселер жөнөтүлдү.
Бул алардын психологиялык жактан изоляцияны көтөрүшүнө жардам бериши үчүн болгон. Бирок куткаруучулар шашылышы керек болчу. Себеби шахтерлор күн сайын шахтанын ичинен тарсылдагандай үндөрдү угуп турушкан. Үн жогорку жактардан чыгып жаткан. Жигиттер жаңы көчкү болуп кетеби деп коркуп турушкан. Урап жаткан шахтадан 700 метр тереңдикте калган 33 адамды кантип алып чыгаруу үчүн АКШдан заманбап америкалык бурголоо жабдыктары алынып келинет. Ал буга чейин жасалган кичинекей тешикти 70 сантиметр диаметрге чоңойтушу керек эле. Ошол тешик аркылуу капсула түшүрүлүп, шахтерлор бирден чыгарылмак. 700 метр тереңдикте буга чейин мындай куткаруу операциясы жүргүзүлгөн эмес. Бул ишке ашса рекорд болмок. Эсеп боюнча бул планды ишке ашырууга 4 ай кетиши мүмкүн эле. Бирок америкалыктар алып келген атайын өнүккөн бурдун жардамы менен 37 күн түнү-күнү бурголоодон кийин куткаруу тобу туннелге жетти. Скважина куткаруу капсуласы баткандай кеңейтилди. 13 октябрда жер астында 69 күн өткөндөн кийин куткаруу капсуласы шахтерлор турган баш калкалоочу жайга түшүрүлдү. Биринчи шахтер капсулага кирди. Капсуланы жай көтөрүү 20 мүнөткө созулду. Ошентип 33 адамдын ар бири бирден чыгарылды. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар бул куткарууну түз эфирде көрүп турушту. Баары биринчи шахтерлордун жер үстүнө чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатты. Ал чыкканда дароо уулун кучактады. Эл кубанычтан кыйкырып, кол чаап жатты. Бир сутканын ичинде баардык 33 адам чыгарылды. Нөөмөт башчысы эң акыркы болуп көтөрүлдү. Ал жогоруда турган Чили президентине жана 10 миллиондогон телекөрүүчүлөргө мындай деди: "Келишкендей, мен сизге бул жумушчулар нөөмөтүн тапшырам." Президент жооп берди: "Сиздин нөөмөтүңүздү ыраазычылык менен кабыл алам. Анткени сиз жакшы кеме капитаны сыяктуу шахтаны эң акыркы болуп тапшырып чыгуу милдетиңизди толук аткардыңыз." 19 октябрга чейин баардык шахтерлор ооруканадан чыгарылды. Бул 33 шахтер жер астында буга чейин эч ким болбогондой узак убакыт 69 күн жатканына карабай, алардын эч кимиси олуттуу жабыркаган эмес. Бул керемет куткаруу аларды белгилүү кылды. Алар тууралуу башкы ролдо Антонио Бандерас ойногон фильм да тартылды. Кызыгы, куткаруу операциясына 22 миллион доллар сарпталса, бул окуяны фильмге түшүрүү үчүн 26 миллион доллар кеткен. Шахтерлор ийгиликтүү куткарылгандан кийин Чилинин Токен өнөр жай министри өлкөдөгү эң популярдуу саясатчыга айланган. Мына достор, мына ушундай чоң масштабдагы куткаруу иштери да жүрүп турат. Эмне демекпиз? Кайда, кайсыл жерде болбоңуз, кырсыктан оолак, дениңиз сак болсун. Саламатта болуңуз.